Өзгөн районундагы жол кырсыгынан каза болгон жарандар Ак Жар айыл өкмөтүнүн Большевик айылынын тургундары. Алар Өзгөн шаарынан Мырзаке айылына катуу ылдамдыкта бара жатып электр мамычасына урунуп, уна күйүп кеткен. Өрт саат бүгүн таңгамал 4:18 чектөөгө алынып, саат 4:35 толук өчүрүлгөн. Автоунаанын ичинен 7 эркек кишинин сөөгү табылган. Куткаруучулар маркумдарды Өзгөн райондук ооруканасына жеткирген. Кырсык болгон жерге райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 1 бөлүм, 6 куткаруучу, тез жардам кызматынын 1 бригада жана ички иштер кызматкерлери барган. Жерине барган учурда автоунаа күйүп жаткан. Автоунааны өчүрүшүп, автоунаанын ичинде 7 жаран болгон. 7 жаран каза таап калган. Ал 7 жаранды биздин балдар чыгарышып, Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүп берген. Автоунаа жол кырсыгына Мырзаке айыл аймагынын М. Жээнбеков көчөсүнүн батыш тарабынан катуу ылдамдыкта келип, Мырзаке ооруканасынын маңдайындагы электр мамычасын. Окуяга күбө болгондордун айтымында уна оодарылып күйүп жатканда куткарууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Куткаруучулар келгенге чейин Lexus S300 унаасына орнотулган газ баллон жерде күйүп жарылып кетүү коркунучун жараткан. Өрттү 1 сааттан кийин гана өчүрүүгө мүмкүн болгон. Уна толугу менен күйгөн. Өзүбүз деле баягы мындай нерсени күткөн эмеспиз да. Анан газ баллон атылды, бир бачоктор мындай сыртта бачок жаткан. Анан эми жарылып кетпесин баллонун, аны эч кандай алып чыгышка же болбосо жардам беришке мындай неме болбой калган да аларга. Ошол анан көргөн немебиз ошол, анан эми машина учуп келип ошол үстүңкү немеси менен жанагындай урулганда балчиып жанагы эшик ачканда урушка барго. Ошонун машина ошону менен тегиз болуп турган да. Ал жерде тирүү калган эч кандай неме признак болуп атат, биз агын түштөр менен өчүрүп атканда. Ошол анан көргөнүм ошол болду, анан башка. Рахмат, фамилияңызды айтып койсоң. Учурда маркумдардын өздүгү такталып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Изилдөөлөргө караганда каза болгондор 25-30 жаштын ортосундагы эркек адамдар экени такталган. Маркумдардын баары Өзгөн районунун тургундары болгон. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү эрестерине катталып, ыкчам топтор керектүү экспертизаларды жүргүзүүдө. Жанагы газ жабдыгы орнотулган экен, ошол газ жабдыгы жарылып кеткен деп маалыматтар, такталбаган маалыматтар болуп атат. Азыркы убакта бул оор жол унаа кырсыгы боюнча Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы, ыкчам тергөө тобу, Ош областтык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу келип, окуя болгон жерде бардык керектүү болгон материалдарды топтоп, тийиштүү экспертизалар дайындалып. Өлкөдө акыркы жылдары жол кырсыгынан каза тапкандардын саны өсүүдө. Өткөн жылдын 9 айында республиканын аймактарында катталган жол кырсыктарынын саны 4694-кө жеткен. Кырсыктын кесепетинен каза болгондордун саны 529 түзүп, жаракат алгандар 7265 түзгөн. Ош облусунда 1 айдын ичинде 31 автокырсык катталып, натыйжада 5 адам каза тапкан. Абдумалик Базарбаев, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.